Аман болсын. Анын да жооп берер күнү келет. Ар бир сөз үчүн жооп берет бул жигит. Ар бир сөз үчүн жооп берет бул жигит. Ошол протоколду биз азыр башынан баштап кайра иликтеп чыктык. Ошол эле Садыр Жапаров ал протокол юридикалык күчкө ээ эмес деп атат. Юридикалык күчкө ээ болбосо эмне муну көтөрүп жүрөсүң, атаңдан калган табарыктей кылып. Менден ушундай бир күмөн кетет да. Мүмкүн ушу жигиттер өздөрү ушуну жокко чыгарып беребиз деп убада берген сыяктуудай көрүнөт да. Себеп ал ошол эки тараптын мындай бир жерди алып алабыз дегендердин колун байлап койгон да. Чындасыңарбы, бул талаш жер да. Талаш жер болгондон кийин Лейлек менен Баткендин ортосунда карым катнаш үзүлбөсүн. Биз 2011-жылга чейин Кыргыз эгемен автожолдору деген долбоорду ишке ашырыш үчүн бул 5 долбоордун бири. Ош Баткен Исфана. Мына ошол момундай дарыядай болгон жерге эки жагына эки дотторду коюп алып, тажиктердин аскерлери, чек ара кызматкерлери ушундай кайтарууга алып, кыргыз кыз келиндерин баарын жалаңаштап чечиндирип алып, бит көрбөгөн корлуктарды көрсөтүп аткан жер эле ошол. Азыр келип алып баатырдык кылыштын кажети жок. Мына ошол Лейлектен чыккан, Сүлүктүдөн чыккан, Аркадан чыккан, Максаттан чыккан ар бир жаран Бишкекке чейин бир тамчы бир жердин суусун кечпеш керек. Бир кадам бирөөнүн жеринен баспаш керек. Ал кыргыз жери менен келиш керек, кыргыз жери менен кетиш керек. Биз ошого жетишкенбиз. Анын үчүн сыймыктан сактайлайт. 9 жыл бүткөндөн кийин жердин статусу кандай болушу мүмкүн? Жердин статусу эч кандай өзгөрбөйт. Себеп мен дагы бир жолу айтам, аны Садырда айтып атат. Юридикалык күчкө эмес деп. Жердин макамы бир гана учурда өзгөрөт. Ал делимитация, демаркация. Делимитация, демаркация бир гана учурда болот. Ал эки мамлекет, эки тараптуу ратификация болгон. А бул маселе ратификацияга кирген эмес да. Тескерисинче 24 декабрда Ош шаарында 2009-жылкы мен кеткенмин отставкага ал кезде бизден кийинки комиссиялар бүтүндөй топтолуп отуруп биз койгон тарапты аткарбагандыгы үчүн ошол токтомду толугу менен протокол толугу менен жокко чыгарышкан. Жок нерсе. Бүттү. Макул. Ийгилик, рахмат. Протокол эч качан ратификация болбойт. Мына парламентте отурган Акбөкөндөн сура, парламентте отурган Камчы Кыдыршаевичтен сура. Анан экинчи мына протокол боюнча мен Адахан Кесебаев сөзүн тактап айтып коеюн толуктап. Протокол эч качан жогорку кеңешке ратификацияга кирбейт. Может быть, закон о протоколе ратификации это другое дело. Ошондо сиз өзүңүздүн билбегендигиңизди, сабатсыздыгыңызды айтып коюп атасыз. Протокол кирбейт.